kim boysun? Atağını öldüreyim. Ушундай суукта суга чыккан ким бар? Келесиз да. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Чоң Алай районундагы Дарат Коргон айылына көчүрүлгөн 7 памирлик үй бүлөгө кече 19 январда Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин демилгеси менен гуманитардык жардам жеткирилди. Бул тууралуу парламентте маалымат кызматынан кабарлады. Өткөн жылдын 20-22 ноябрь күндөрү аталган комитет Дарат Коргон айылында жашап жаткан памирликтерден кабар алып, муктаждыктарын угуп кайтышкан. Жардамды Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин эксперти Салтанат Бараканова тапшырып, жалпы 21 кишиден турган 7 түтүнгө эмеректер жана күнүмдүк керектелүүчү буюмдар берилди деп айтылат маалыматта. Аны менен катар Ош шаарындагы Элим клиникасынын 2 тиш дарыгери келип, жарандарды кароодон өткөрүштү. Эл өкүлдөрүнүн кайрылуусунун натыйжасында эл аралык миграция уюмунун башчысы Бермет Молдобаева жана Мерсико эл аралык уюму колдоо көрсөттү. Минтип гуманитардык жардам катары үй тиричилигине зарыл болгон буюмдарды алып келдик. Андан тышкары Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттери да кийим-кече жогултуп беришти, деди Бараканова. Чоң Алай район акиминин орун басары Бекназар Бакбековдун айтымында, памирликтердин келгенине 7 ай болду. Жергиликтүү бийлик аларды банктын мурунку имаратына жайгаштырып, бардык шартын түзүп бергени кошумчаланды.